Бир маалды күтүүсүздөн сурап жибердим. Айтсаңыз, эмнеге силер биздин тилибизди үйрөнөсүңөр? Ал эми биз силердикин үйрөнбөйбүз. Бул суроо жөнүндө ойлондуңуз беле? Бул суроо мал үчүн чак түштө чагылган ургандай эле болгонун сездим. Бети башы кубарып токтоп калды. Мен болсо бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбастан дагы көп сүйлөшкүм келип жатты. Бирок ал токтоолук менен акырын жооп берди. Бул биздин дагы көкүрөгүбүздү өйүп, жүрөгүбүздү жаралап келаткан абдан оор маселе. Сиз менин таалуу жериме тийдиңиз. Сүйлөшүүнү узакка созуу үчүн атайын кыдырып көчөлөрдү айланып, жолубузду узартып жүрдүм. Кар баскан көчөлөр менен айланып жүрүү мен үчүн өзүнчө бир рахат болчу. Жанымда отурган немис аял "Кайда баратабыз өзү?" деп сурады. "Мына бул тараптан башкы көчөгө чыгалы" дедим. Андан соң кайра күзгүдөн артта отурган Абдулвахапка көз таштадым. "Демек, сиздерди аяосуз басып алганына бекем ишенесиз. Демек, империализм сиздерди да соолуптур да, туурабы?" "Албетте", деди ал. "Билесизби, дүйнөдөгү империалисттер деп батышты эле айтса болот. Кээ бир батыш өлкөлөрү мусулмандардын жерлерин басып алып, бийлигин орноткондон кийин жаштарыбызды өздөрүнө суктана тургандай кылып коюшту. Биз бүгүнкү күнгө чейин силердин эзип жатканыңарды биле тургандай болуп толук ойгонуп жете элекпиз. Маселе ошондо. Баарыбызды Аллах жараткан, бирок ким бийлик жүргүзүп жаткан болсо, ошолордун тили ыйык болуп калды. Болбосо башка тилге жек көрүү менен караганда фашист эмеспи? Негизи тилде күнөө жок. Бүгүн англис тили дүйнөдө үстөн болсо, маселе анын кооздугунда эмес, анын артындагы эзүүчү күчтүн турганында. Эгер ошол учурда англис тилинин ордуна арабча болгондо, бүгүн баарыбыз англисче же французча эмес, арабча сүйлөгөнгө суктанып калмакпыз. Болбосо түркчө же күртчө сүйлөгөндөргө. Ошол учурда кар мурункусунан да күчөп жаай баштады. Бара-бара алдымдагы жол көрүнбөй калды. Муну шылтоо кылып бир бурчка токтодум да Абдулвахапка карап: "Демек, айтканыңызга караганда мусулмандар акмак экен да. Эмне үчүн өздөрүн эздирип коюшкан?" дедим. Ал узакка чейин унчукпады. Күзгүдөн анын жүзүн карап, оюн байкап турдум. Бечара абалда эле. Африкалыктын көздөрүнө жашка толуп баратканын билинди. Чынын айтсам, бул абалы мени да түшөлттү. Акыры бир топ ойлонгондон кийин мындай деп жооп берди: "Ооба, биздин алтындарыбызды, күмүшүбүздү, муңайыбызды, газдарыбызды урдадыңар. Бизди жакыр кылдыңар, коргонуу күчүбүздү алсыздандырдыңар. Анан таза сезимдерибизди пайдаланып, бизди акмак кылып койдуңар. Андай болсо эмне үчүн биздин өлкөгө келдиңиз?" Немис аял түшкүсү келди. Мен ага токто дегендей ишарат кылдым. Абдулвахап сөзүн улантты. "Мени машинаңызга ушундай суроолорду берүү үчүн эле алдыңызбы? Анда угуп коюңуз. Баласын жырткыч аюуга алдырган эне кийик дайыма ушул аюунун үңкүрүнүн тегерегинде айланып жүрө берет. Биз да ушундайбыз. Баалуулуктарыбызды батыштан, өзгөчө англиялыктардын баскынчылыгынын айынан жоготтук. Көп нерсебизди алып кеттиңер. Эми бизди өзүңөрдүн артыңарды ээрчитип келесиңер. Караңызчы, сиз жылуу унааңыздын ичинде баратасыз. Ал эми мен бул каар жааган соокта жолдун боюнда коомдук унааны күтүп турам. Билип коюңуз, сиздин унааңыздын бир дөңгөлөгү мен болсом, экинчиси менин бир тууганым. Силер бизден уурдап, бизди эзип, өнүккөн өндүрүшүңөр менен бизге мактанып жатасыңар, айым. Менин атым бар, Мария. Кечирип коюңуз." Жанында немис аял сөзгө аралашты. "Демек, биз каракчы болгонбуз деп айткыңыз келип жатабы?" Жигит үнүн катуулатып агрессивдүү жооп берди. "Болду. Бул теманы мындан ары улантуунун кереги жок. Мен силер менен талашып тартышкым келбейт. Талкууга кирсем эле силерди күнөөлөп жаткансып калам. Өтөлү бул темадан. Менин атым Моника. Мен Египет тууралуу кээ бир нерселерге кызыгам. Мисалы, пирамидалар. Ал жерде чын эле биздин китептерде жазылган сырлар барбы? Египеттеде алардын кантип курулганы тууралуу талаштуу пикирлер барбы?" "Ооба, Египеттин пирамидалары жөн гана архитектура эмес, өзүнчө мааниси, бир сырдуу белгилер тууралуу кабар берип турат. Батыш болсо бул кабарга көңүл бурбайт." "Ал эмне болгон кабар?" "Маселен, пирамидалар империалисттик рухтун символу. Ал кулчулуктун доорунда фараондун туткундары кантип иштетилгенин жана алардын эмгеги кантип бирөөлөрдүн өзүмчүл кумарын канааттандыруу үчүн эксплуатацияланганын көрсөтөт. Батыш
да дал ошол сыяктуу жол менен иш алып барат. Пирамидалар башкалардын эмгеги менен көтөрүлгөн түзүлүш. Кулдар ачкачылыктан, суунун жетишсиздигинен, алсыздыктан даалай азап чеккен. Батыштын көз жоосун алган улуулугу да дал ошондой. Эзилгендердин көз жашы, каны, мээнети менен курулган. Бирок сиз ар бир мүмкүнчүлүктө эле батышты күнөөлөй бересизби? Анысы аз келгенсип азыр ошол батышта жүрөсүз, деп тигил немис аял нааразы болду. Биздин дин душман өлкөгө барууга да, керек болсо ага жардам берүүгө да, зарыл учурда андан пайдаланып турууга да тыюу салбайт. Тыюу салынганы бирөөнү эзүү жана өзүн эзүүгө жол берүү. Мен башында айткан уруксат дегенди, башкача айтканда душмандардан жардам алууну Аллахтын буйругу сыңары системалаштырып алганыбыз. Ислам дүйнөсү алгиче уйкуда, бир күнү ойгонгондо чындап ойгонот деген үмүт менен жашап келем. Азырынча 1930 жылдарда жүрөбүз. Алдыдагы доорлор эмнелерди алып келерин дагы көрөбүз го. Эч ким күтпөгөн Египет али капысынан эле революция жасап жиберерин унутпагыла. Ошол учурда Моника мындай сөздөргө чыдай албай унаадан түшүп кетти. Университетке деле жетип калганбыз. Ал жигит сүйлөгөн сайын өзүмдү карапайым, эч нерсе билбегендей сезип калдым. Бирок мени анын көз карашы эмес, жеке жашоосу кызыктырып жатты. Үйлөнгөнсүзбү? Ал күтпөгөн суроону бердим. Жок, сүйлөшкөн. Баш кошого убадалашып койгон кызым бар. Ал бир керемет адам десем ашыкча болбос. Таптакыр тааныбаган ал кызга ичим күйдү. Жигит аны кандай сүйүү менен мактап жатты. Демек мусулмандар ушундай болот тура деп койдум ичимден. Денемди кандайдыр бир сезим толкуну каптаган абалда ага суроо бердим. Бул жолу анын ысымын атайын бурмалап айттым. Сүйлөшкөнүңүз кайда, Абдул Дахаб мырза? Египетте. Айтмакчы атым Абдул Вахаб, Мэри айым. Мэри эмес, Мария, дедим жылмая. Сиз жокта анын жанында кимдир бирөө болобу? Бул суроом аны чоочутуп жиберди. Мени жалт карай каттуу жооп берди. Бул эмне деген суроо? Биз батыштыктардай эмеспиз. Аялыбызды же сүйүктүүбүздү башка эркектер менен бирге жүрүүсүнө жол бербейбиз. Өзүбүз да башка кыздар менен жүрбөйбүз. Бул бизде күнөө болуп саналат. Чынында силердин диниңерде да бул күнөө. Бирок кыздарыбыз көбү абийирдүү болот. Албетте батышты туурап Кудайдан коркпогон кыздарыбыз да бар. Бирок алардын саны аз. Мусулман кыз эгер Аллахка чын ыкыластан ишенсе, ар кандай күнөөдөн качат. Себеби аң сезимдүү мусулман сиз айткандай нерсенин күнөө экенин билет. А эркектерчи? Абийир дегенде силерде кыздар гана таза болуш керекпи? Эркектер үчүн талап жокпу? Мен айтып жатам го, укпай жатат окшойсуз. Эркек да, аял да экөө тең таза болууга милдеттүү. Биздин ишенимде намыс маселесин жыныска карабайт, арамга караба деген Аллахтын буйругунун алдында аял же эркекти айырмалап бөлбөйт. Зына кылгандардын жазасы да бирдей. Тилекке каршы, бүгүнкү Египетте Англиянын колониялык таасири алдында кыздары да эркектери да адашты. Бирок менин болочок жубайымдын болгон өзгөчө мусулман кыздар дагы деле көп. Кыздар арасында, жигиттер арасында да менин болочок жубайым да ошол өзгөчө муундан. Ал абдан таза, чыныгы мусулман, динин да мени да сатып кетпейт. А мен болсо ага эч качан кыянаттык кылбайм. Ишеним деген кандай гана кооз сезим, деп ичимден суктандым. Ал өз сүйүүсүн кандай суктануу менен айтып жатат. Ханс да ушундай болсо кана, дедим ичимен. Бирок Ханс заманбап жаш жигит, мындай ойлорго жон гана күлүп коет. Бир жылдан бери ойлонуп жүргөн суроом кайрадан жанымды жай алдырбай бүтүндөй ойлорумду ээлеп алды. Заманбап болуу деген эмне өзү? Исламда чектөө бар, макул, бирок батыш өлкөлөрдө маданият деген желекти көтөрүп алып адамды да, анын адеп ахлагын да жок кылып жатпайбы? Эч кимге таандык эместей баарына ачык. Мусулман эркек аялынын колун башка эркекке карматпайт. Ал эми батышта бийге түшкөндө күйөөсү аялын башка бирөөнүн колуна оңой эле салып берет. Африкалык жигит болсо али үйлөнө элек, бирок сөз берип койгон кызга карата кандай ишеним менен, сүйүү менен мамиле кылат. Бир сөз менен баарын түшүндүрөт. Батыштык жаштардай болуп мамиледе өзүн эркин сезип, кыздар менен каалаганча жүрүп чыгып көнгөн адам сөз берип сүйлөшкөн кызына мындай өзгөчө мамиле кылмак эмес. Бул жаш жигитке аябай суктанып ичим күйдү. Ханс да ушундай болсо кана деп ойлодум. Бирок болбойт экен. Ал менен болгон мамилемди үзөм. Ал менин табитиме туура келбейт. Атамдын каалоосу менен ага жакындашкам. Ошол кезде макул болуп койгонума азыр өкүнүп жатам. Бир немис корпум. Адам өзүнүн баасын мусулман жигиттен билет деген эле. Балким чындык ушундадыр.
Сөзүбүз соңуна чыга электе анын түшө турган жерине келип калдык. Ал жерде унатыгыны бар экен. Бир аздан кийин коштошобуз. Чынын айтсам, мусулмандарды жактырчу эмесмин. Бирок бул жигит абдан сылык, токтоо, өз пикирине бекем. Анын чечкиндик позициясы көңүлүмө жакты. Аны сынагым келди. Сен жогорку окуу жайында окусаң керек, немис кыздары сага сөз айтпайбы деп кызга сурадым. Бир аз да болсо өзүмдү ага жакын сезип калгандыктанбы айтор, ага сен деп кайрыла баштадым. Айтышат. Бирок мен намыстуу жигитмин. Намысымдан улам эч кандай үмүт бербейм. Мындай позициямда аларга дароо сездирем. Койчу, азыр кайсы доордо жашап жатабыз? Азыркы учурда ар бир адамдын жакын доско муктаждыгы болот. Сени ким көрүп жатыптыр? Убадалашкан адамың болсо Египетте. Жигит бул ойго түшүнө албай, бир аз унчукпай турду. Андан кийин: Байкап сүйлөңүз, Мария айым, деди. Сиз болушу керек деп жаткан мамилелердин айынан бүгүн 5,5 жакын бала ата-энеси тирүүлө жетим болуп чоңоюп жатат. Сиз ошол балдарды эмес, убактылуу каалоосунун кулу болуп, аларды азапка салгандарды жактап, дене рахатын башка орунга койгон адамдардын таламын талашып жатасыз. Эгер сиз ошол балдарды да ошол адамдарды ойлогондой ойлосоңуз, мына ошол адамгерчилик болмок. Туурабы, Мэри айым? Ал кайра мага Мэри деп кайрылды. Бир айтканды түшүнбөйсүзбү деп ойлодум. Жок, ал таптакыр эле акылсыз эле. Тескерисинче таң калдым. Менин түшүнүгүмдөгү жоош, унчукпаган мусулмандар мындай таасын сүйлөй албаса керек деп ойлочумун. Атам алар тууралуу айтып жатканда дагы жийиркене укчу элем. Атама жакпаганы үчүн мен дагы ошондой сезимдер калыптанып калган окшойт. Чынында эле жек көрүү башкаларды да жек көрүүсүнө себеп болуп тура. Окуу жайдын алдына келип калдык. Ал мага рахмат айтып ыраазычылык билдирди. Мен да коштошуп жатып адатымча бир таш ыргытпай кое албадым. Арзыбайт. Рахмат айта тургандай деле эч нерсе жок. Өзүң айткандай машинамдын бир дөңгөлөгү сен, экинчиси болсо бир тууганың эмеспи? Ошондо өзүмдүн машинам менен келдим деп койсоң болот. Ыраазычылык билдирүүнүн да кажети жок. Ал мага жылуу жылмая, терең маанини камтыган көз караш менен карап турду да үн сөзсүз түшүнгөнсүп баш ийкеп унамдан түшүп кетти. Артынан суктанып карап кала бердим. Ага кеңири мүмкүнчүлүк бербей, өзүм эле сүйлөп кете берипмин. Бирок ошол кыска убакытта созулган сүйлөшүүдөн кийин көптөн бери жанымда тынчтык бербей келген кызыгуум бир аз да болсо басылгандай болду. Себеби канча мезгилден бери аны көрүп жүрчүм, дайыма сүйлөшкүм келип турчу. Мен бул жигитке жашыруун ашыкмынбы же жокмунбу түшүнө албадым. Эртең менен көзүмдү ачар замат эле оюма дароо ошол жигит келет. Кечинде үйгө келсем, Ханс апам, атам, иним Бил, тайжем жана тайжемдин кызы Силин дасторкондун үстүндө отурушуптур. Менин келгенимди көргөн апам: Ханс, Мария дайыма кеч келет. Сени алдап жүргөн жокпу? Деп Ханска тамаша аралаш суроо салды. Ханс каткырып күлүп аны шылдыңдагандай: Алдап жүрсө мен да алдайм, теңме-тең болот, деди. Мындай абийирсиз, туруксуз мүнөздүү киши менен турмуш курууну ойлонууга болобу? Ортодогу мамилени үзүүгө шылтоо издеп жатканым үчүн кечеңдетип жатам. Болгону ошол. Эним Бил узун бойлуу, сымбаттуу жигит. Бирок аны баңгизаттын тузагына түшүрүп алышты. Жашоодо адамдар душман катары көргөн адамдардын балдарына зыян келтирүү аркылуу коркутууну каалашат эмеспи? Менин иним да ошентип тооруна түшүрүп, акырындык менен өмүрүн соолутуп жатышты. Мен аны түшүнөрүм менен аны куткаруу үчүн болгон аракетимди жумшадым. Жардан ары кулай турган болгондо колунан кармап калдым. Бирок анын баңгизатына болгон көз карандык толук чыгарып кете алган жокмун. Апам динге бекем берилген католик, аны Тереза. Тайжем да католик, дине өтө берилген, аны Маргарет. Сары чачтуу, жашыл көздүү, узун бойлуу, өзүн караган аял. Күйөөсү аны бир орус кыз үчүн таштап кеткен. Тайжем мунун акыры мындай болуп кетерин эч күткөн эмес. Ошол окуядан кийин инсульт алып, азыр кол арабада отурат. Анын сары узун чачтуу, жашыл көздүү кызы Силин 8 жашта. Өтө жоош, сүйкүмдүү кыз. Атам болсо узун бойлуу, бурул чачтуу, кой көз киши. Үй бүлөдө жашыл көздүү болбогон жалгыз адам атам. Бирок атамдын күмөндүү иштер менен алектенип жүргөнүнө шекшип жүрөм. Динге каршы, ачык эле дин душманы. Чоң ата, чоң энелеринин баары каза болгон. Байкем жок. Тайкелери менен болсо апам сүйлөшпөйт. Алар да бизге келбейт. Биз 7 атадан бери немиспиз. Кёлн шаарында жашайбыз. Атам бай, апам ардактуу эс алуудагы мамлекеттик кызматкер. Атам да ардактуу эс алууда. Бирок буга чейин айтканымдай күмөндүү иштер менен байыган.